Suyuktуу kızı Fatima kirip kelip эле эшиктин босогосуна отура калып ыйлай баштады. Аялдардын сыфатын жакшы билебиз да. Келип эле ыйлай баштады. Пайгамбар да: "Ey kızım, kim seni kafa kıldı? Emne üçün ыйлап атасың? Ne boldu sağa?" Degende aytat: "Men keçinde kuyovlaңыз Ali raziyallahu anhu менен тамашалашып отуруп, оозумдан жаман сөз чыгып кетти. Kuyovlaңызды тарынтып алдым, капа кылып алдым. Кайрадан 72 жолу кечирим сурадым" дейт. Кечирим сурашты караң. Кечирип коюңуз, билбей айтып алдым. Кечирип коюңуз, оозумдан чыгып кетти. Кечирип коюңуз, экинчи кайталабаймын. Кечирип коюңуз, мен мындай кылайын деген эмесмин. Ушинтип 72 жолу кечирим сурадым да, мага карап жылмайып койду. Бирок мен акыбалым кыямат күнү кандай болот деди да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ey Фатима, эгер де сен күйөөң Алини наразы кылып өлө турган болсоң, мен сага жаназа намаз окубаймын" деди да. Анеке урматтуу пайгамбарыбыз кызынын